Ырчы Асел Кадырбекова. Биз ата-энебиз менен чатакташып алып ыйлайбыз. Кимдир бирөөлөрдүн такыр эле ата-энеси жок. Биз жумушубузга нааразы болобуз. Кимдир бирөөлөрдүн жумушу да жок. Биз аябай тоюп алдык деп даттанабыз. Ал эми кимдир бирөөлөр нормалдуу тамактанууну кыялданат. Биз өзүбүздү сүйүктүү адамыбызга ачуубуз келет. Кимдир бирөөлөр аны жоготуп алган жана эч качан кайтарып ала албайт. Үйдүн чачылганы жакпай, аябай чоң үйгө жашоону кыялданабыз. Ал эми дагы бири 9 чарчы метр бөлмө тууралуу кыялданат. Колдо барды алай билели деп жазды Асел Кадырбекова. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Күлүү алып баруучу жана актриса Назира Айтбекова менен кайненесинин арыздашуусуна калыс пикир жазылды. Окурмандар да бирде таң калып, бирде жек көрүп, атактуулардын турмушуна аралашып кетмеyi бар. Соц тармакта Сара Камалова теле алып баруучу Назира Айтбекова тууралуу төмөндөгүдөй пикирин калтырган. Фейсбукка кирсем, Назира Айтбекованын экс кайненесинин мурунку келинин жамандап, бир топ нерселерди жазганы ар бир тайпада бар экен. Анын сөзүнө караганда, Назира тынбай сайттарга жолдошун жамандап жазып, уулун каралап жаткан имиш. Ошон үчүн Назиранын кандай келин болгону жөнүндө бир далай сөздөрдү айтып, көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып жазган кези туура. Эл көзүндө жүрө турган чыгармачыл адамды келин кылып аларыңызды билдиңиз. Демек, гастролдоп кетерин билгенсиз. Назира Айтбекованын канча интервьюсун окуп эле жүрөбүз. Бирок бир да жолу жолдошум же кайненем жаман, антет мынтет деп кайын журтун жамандап, ушактап каралаганын окуй элекмин. Же сиздер окудуңуздарбы? Тескерисинче, күйөөм менен пикирибиз келишпеди. Баламдын атасын абдан сыйлайм. Биз тынч түрдө ажыраштык деп жолдошуна бир да чаң тийгизе элек, жамандамак тургай. Назира чынында кайненеси айткандай жаман келин болсо да, андан бери канча жыл өттү, унчукпай эле койсо болбойбу? Кантсе да кайын журтун учугун улап, аларга уул төрөп берди. Байдын токолу болуштуу самачу дептир. Эми элестеткиле, кайсы келин күйөөсү менен жашап жатып кайненесине мен байга токол болуп тийгим келет деп айтсын? Акылга сыйбас жорукко. Ортолоруна кандай сөз өтпөсүн, аны козгол эми элге жайып жаткан Роза айымга не десек жарашат. Келин жаман эмес, келген жери жаман дегендей, Назира жаш, жаңы келин кезинде кайненеси акыл насатын айтып, жолго салып, тарбиялап алса болбойт беле? Анта албаса, анда неге келин эми жамандап ызылдайт? Кантсе да канча жыл уулу менен колукташып басып, бир үй бүлө болуп жашашканда, баарынан да уулум жоопкерчиликтен качпай баласынын мектептеги кеткен каражатын төлөп жатат дейт. Эми уулу болгон соң бакканы милдеттүү да, жакшысын ашырып, жаманын жашырып, келини жана небереси менен жылуу мамилесин улантып жүрө берсе болбойбу? Маалымат булагы Арба Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.